Манас шаарындагы Барпсейил көчөсүнө жайгашкан 100дөн ашык турак жайлар жана имараттар буздурулуп жатат. Бул кадам реновация долбоорунун алкагында ишке ашты. Токтогул паркынын жанында жайгашкан дал ушул турак үйлөр Союз мезгилинде курулгандыктан заман талабына жооп бербей эскилиги жетип кооптуу болуп калган. Ушул тапта тамдарды коммерциялык багыттагы имараттарды бузуу иштери уланууда. Ал жерде баягы жарандардын баардыгына убакыт бергенбиз. Өзүңөргө керектүү строительный материалдарын алып чыгып кеткиле депчи. Эми үйгө жарактуу тинекелерин, жыгачтарын, айнек рамкаларын, решеткаларын баардыгын алып чыгып кетишти. Анан эң эле керексиз пайдаланууга калганда ошолордун баардыгын тегиздөө иштери жүргүзүлүп, котлованды казуу алдында турат да. Мунун биринчи заборлорун тосушту, үйлөрдү эски керек эмес үйдүн дубалдарын строительный компания алып чыгып, бөлөк жака ташып атышат. Реновация жөнөкөй тил менен айтканда эскини жаңыртуу, оңдоп түзөө же толук алмаштыруу дегенди билдирет. Ал эми Барпсейил көчөсүнүн тургундарынын эски турак жайлары жаңы батирлерге алмаштырылган. Бул процесс жергиликтүү бийлик, мамлекеттик ипотекалык компания жана башка мекемелерден түзүлгөн жумушчу топтун көзөмөлүндө болгон. Жалпысынан 104 үйдү 2-35 жер аянтта жайгашкан турак жайларды толугу менен мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан биз 2 объектке жайгаштырдык. Бул Жалал-Абад шаарында жайгашкан Асман резиденс 2 объект жана 3 объект, жана ошондой эле Сузак районундагы Асман резиденс 5 объектке да жайгаштырдык. Толугу менен 150дөн ашык үйгө, батирлерге, квартираларга жайгаштыруу иштери жүргүзүлдү. Барпсейил көчөсүнүн жашоочусу Рабыхан Абдуллаева Асман резиденс турак жайына көчүп келгендердин бири. Ал мурда короосу кичине барак тибиндеги үйдө жашачу. Акыркы жылдары турак жайын жаңыртууну каалап миграцияга дагы чыгып жүргөн. Эми анын көптөн күткөн кыялы ишке ашып, жаңы батирлүү болуп отурган кези. Негизи ошол квадрат метрим мен жашаган Барпсейил көчөсүндө. Бул 2 комнатага дал келчү эмес эле. Анан биздин квадрат метр жетпегенине карабай эле 2-комнатный квартира берди. Аябай условиясы жакшы. Бул жак кухня. Биз келип уже 1 айдан бери жайгашып, даже конок күтүп катма өткөрүп алдым. Кудайга шүгүр, ушунчалык сонун шарттары бар. Бардык илгери элитный дом деп, элиталар жашачу дечи да, азыр карапайым кадимки эле жашоочулар ушул жерде сонун шарттар менен, бардык шарттары бар. Ал эми Барпсейил көчөсүнө көп кабаттуу турак жайлар салынарын, азыр курулушка даярдыктар жүрүп, котлованын казуу иштери башталганын шаар мэри билдирди. 15 кабаттуу, көп кабаттуу үйлөрдү куруу чечими кабыл алынды. Биринчи, экинчи кабатта ал жерде торговый помещениялар болот. Анан экинчи кабаттын үстүнө жогору жагына анан жилой комплекс түшөт да. Муну менен бир эле ал жер менен эмес, биз эмдиги жылы дагы ушундай реновация менен иштей тургандагы көп шаардын баягы эски үйлөрүн алып, кайра ушул жерге ГЭКке берип, ал ГЭК көп кабаттуу үйлөрдү кура тургандагы жерлерди, үйлөрдү биз аныктап ошол боюнча да иштерди жүргүзүп атабыз. Кыргызстанда алгачкылардан болуп Манас шаарында реновация иштери башталганы белгиленди. Алдыда дагы шаардын башка бөлүктөрүндөгү эскилиги жеткен турак жайларды жаңылоо жана ордуна көп кабаттуу үйлөрдү салуу пландалган. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.